Indiya bul өлkөдө 1 миллиард 382 миллион ел жашап келет. Дүйнөдө калкынын саны эң көп өлкөлөр катарында 2-орунда турат. Жана жакынкы күндөрдө 1-орунга чыгуусу да мүмкүн. Себеби 2001-жылдан 2011-жылга чейин 10 жылдын ичинде калкынын саны 181 миллионго көбөйгөн. Бул өлкөдө көптөгөн улуттун элдери жашап келет. Жана официалдуу тил 22 болгондугу менен жалпы 500гө жакын тил бар. Ар бир штаттын өздөрүнүн официалдуу тилдери бар. Башкача айтканда, Индияда жашап туруп биринин тилин экинчиси түшүнбөгөн элдер да көп. Дал ошол себептен Индиянын бир штатында жашаган элдердин салты башка штаттын элдеринин салттарына такыр окшобойт. Дүйнө жүзүндө мээге сиңбеген, ишенүү кыйын болгон салттарды да дал ушул Индия өлкөсүндө кездештирүүгө болот. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүнкү чыгарылышта Индия өлкөсүндөгү эң таң калыштуу салттар тууралуу кеп кылабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз кызыктуу болот деген ойдобуз. Андыктан бул видеобузду колдоп, лайктан аябай коюп кетиңиздер. Кеттик анда эмесе. Индия биз үчүн табышмактуу өлкө. Ал өзүнүн көп кырдуу маданияты, бай тарыхы жана сырттан караганда адамга жат каада салттары менен таң калтырып келет. Дал ушундай таң калыштуу салттардын бири бул мади сынана. Бул салтты бүгүнкү күндө да Индиянын алыскы аймактарында кездештирүүгө болот. Байыркы ырым-жырым боюнча бул элдер тамактанып, андан соң тамак ашынын калдыктарына жуунушат. Эң кызыгы, мындай ырым-жырымдар тери ооруларынан сактайт жана көптөгөн оорулардан сактайт деп ишенип келишет. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Комментарийге жазып калтырыңыз. Кыргыздын жигиттери улак оюндарын ойноп, өздөрүнүн эр жүрөктүүлүгүн көргөзсө, Индиянын жигиттери көзүнө кызыл калемпир куюлган ачууланып турган букага күчүнү көргөзүү менен мактана алышат. Бул жаликатти оюну. Ырымдын максаты буканы тынчтандыруу же мүмкүн болушунча узак кармап туруу. Ошондо гана жаш жигиттер мактоого татыктуу боло алат. Бирок эң өкүнүчтүүсү, бул оюндун аягы көпчүлүк учурда жакшылык менен аяктабайт. Кээ бирки учурда өлүмгө да алып келет. Ошентсе да оюнга Индия бийлиги бир канча жолу тыюу салууга аракет кылгандыгына карабастан, Индиянын Тамилнад штатынын элдери салт катары бул оюнду кооптуулугуна карабастан ойноп келишет. Ар жылдын башында Индияда Тайпусам деп аталган индустардын чоң майрамы болуп өтөт. Бул майрамды көрүү үчүн дүйнөнүн 4 бурчунан туристтер да келишет. Майрамды индустар өздөрүнүн Парвати аттуу кудайы үчүн өткөрүшөт. Баарыңыздар билгендей эле, Индияда диндердин түрү да көп. Тайпусамды майрамдоо учурунда кызыктай ырым-жырымдарды өткөрүү салтка айланган. Элдери Парвати кудайынын найзасы сыяктуу жыгачтан же темирден болгон ийнени тилине сайып алып майрамдашат. Албетте, бул нерселердин баары кыргыз эли үчүн эле эмес, бүткүл дүйнө элдери үчүн да таң калыштуу. Бүгүнкү тизмедеги эң коркунучтуу жана таң калыштуу Индиянын салты бул сати. Биз мындан алдыңда Индияда кыз балдардын жашоосу кыйын деп айтканбыз. Алар турмушка чыгып жатып бир канча кыйынчылыктарды көрөт жана үй бүлөлүк жашоолордо да кыйынчылыктарга дуушар болот дегенбиз. Бирок эң таң калыштуусу, илгери күйөөсү каза болуп кеткен учурда аялы да салт боюнча өзүнү өртөп салчу экен. Бүгүнкү күндө албетте мындай нерселерге мыйзам тыюу салган, бирок ошондой болсо да күйөөсү каза болгондон соң Индиянын аялдары автоматтык түрдө элге кошулбай калат. Ал тойлорго да катышпайт, тууган уруктар менен да катташтык кылбайт. Жада калса кээ бирки учурларда өз балдары да таштап кетет. Бизде кыргыздарда үйдө биринчи болуп уул балдардын улуусу үйлөнсүн, андан кийин кичүүсүнө жол ачылат деген салт бар. Эгерде үйдүн улуусу үйлөнбөй жүрө берсе, анда кичүүсү үйлөнө берет. Бул жерде эч кандай көйгөй жок. Бирок Индияда бул салты бизден да катуу карманган элдер бар. Эгерде үйдүн улуусу үйлөнүүгө кыз таппай, кичүүсүндө сүйлөшкөнү болсо, анда алар шашылыш түрдө үйдүн улуусунун тоюну дарак менен өткөрүшөт. Оба достор, кадимкидей өсүмдүк менен той өткөрүшүп,
болуп, агасы инисине жол ачып берет. Ошондо гана үйдөн кичүүсү үйлөнө алат. Мындан сырткары кыз балдардын да даракка турмушка чыккандыгын көрүүгө болот. Кыздар болсо жаман рухтарды жок кылып тазалануу үчүн турмушка чыгардан алдын дарак менен той өткөрүшөт. Жогоруда айткандай эле Индия өлкөсүндө 1,5 миллиардга жакын эл жашайт. Бирок Кытайдан айырмасы бул өлкөнүн көпчүлүк элдери билимсиз. Дал ошол себептен ушул сыяктуу салттарды бекем сакташып келишет. Ганг бул бир эле Индияда эмес, дүйнө жүзүндөгү эң узун дарыялардын бири. Индус мифологиясында Ганг асмандан жерге түшүрүлгөн дарыя деп айтылынат. Демек индустар үчүн бул дарыя ыйык болуп турат. Бирок ошол эле учурда бул дарыянын суусуна түшүү бүгүнкү күндө кооптуу болуп калган. Себеби абдан булганып кеткен. Каза болгон адамдын күлдөрүнөн баштап баардык таштандыларга чейин дал ушул дарыяга таштагандыгынын айынан Ганг дарыясы булганган. Бирок индустарга ыйык дарыя болгондугу үчүн бул сууга жуунуп тазаланып келишет. Бул дарыянын жээгинде майрамдарда өткөрүлүп турат. Акыркы 2016-жылы болуп өткөн майрамга 70 миллион эл катышкан жана дарыянын жээгинде 500 миллиондон ашуун эл жашап келет. Достор, бүгүнкү видеобуз сиздерге жакса, анда бул видеого бир лайк коюп, WhatsApp'тагы досторуңуз менен да бөлүшүп кетиңиздер. Жана достор, кийинки жаңы чыккан видеолорубузду калтырбай көрүү үчүн Кыргыз Топ каналына катталып, коңгурочонда басып коюңуздар. Сиздер менен ар дайым Кудай Бек Шамиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.